Бұл өзгөчө шаар. Таиландда, Малдивде, Малдивко эмес. Бул жактагы Вьетнамда ошо эки өлкөдө мечит жоктугуна өтө ичиң ооруйт экен да. Ооба бар, кээ бир жерлерден эле издеп таппасаң, карта менен жүрүп барып, Марс майыл менен барбасаң эле таппайсың да мечит. Ниет кылыңыздар. Азыр мени көрүп жаткандар, угуп жаткандар, мекендештерим ниет кылыңыздар. Ушул мечит жок өлкөлөргө, Вьетнам, Таиланд, ушул сыяктуу өлкөлөргө мечит жок жерлерге келип мечит салам дегенге ниет кылыңыз. Жок дегенде ниет кылып коюңуз, сөз менен айтып коюңуз, уада берип коюңуз. Аллахым иншалла ишке ашырат. Кана эми ушул кооздук жерлер, азыр эң жакшы жеринде турабыз, бирок бул жерде бутталар турат, сыйынуучу жерлер турат. Мечит жок да. Кана эле ушул жер мечит болсо. Мечит болсо өнүкпөй калабыз деп, мына адамдар ташка сыйынып не болуп атат. Аракети бар, өжөрлүгү бар, Аллах берип атат буларга дагы. Башка нерсеге сыйынса дагы. Себеби сыноо дүйнөсү бул. Түркияда дагы сонун мечиттер бар. Эң сонун жерлерге кирсең, жакшы жерлерге чыксаң, панорамасына чыксаң, мечит бар. Түркия өнүкпөй калды, өнүгүп кетти. Мечит эмес маселе, маселе өзүбүздө. Мекендештерим бул ушундай кооздуктар, ушундай сонун жерлер, бирок мечит жоктугу өкүндүрөт да. Азыр мен бутталарды, таштарды, Таиланддагы жерлерди дагы, бул Вьетнамдагы жерлерди дагы, ошол сыйынуучу жерлерди, таштарды, башкаларды көрсөтүп атабыз. Өкүнөсүн, адам кадимкидей ыйлагың келет. Ойлонушубуз керек.